Бардыңыздарга кутмандуу күн, урматтуу мекендештер. Мен Самара Нарматова. Бүгүн сиздер менен өзүм жөнүндө бөлүшмөкчүмүн. Кыялдангандан коркпоңуз, жашооңузду өзгөрткүңүз келеби? Ал эми эмне үчүн Самара Нарматова ар дайым бир нерсени сатканды жакшы көрөт. Бүгүн ушулар жөнүндө сиздер менен бөлүшөм. Андыктан мен менен болуңуздар. Сиздерге өзүм жөнүндө айта турган болсом, Россияга иштегени келип, иштеп жаткан учурда бир күн бир ушундай менде мүмкүнчүлүк болду деп айтсам болот. Иштеп атканда эле параллельный мага бир сунуш түштү. Компания мерекеде иштеп көрбөйсүңбү, сен иштей аласың деп. Мен ага чейин аябай көп ойлондум, сата аламбы, сата албаймбы. Тем более косметика өзүм аябай эле көп колдонгон адамдардын катарына кирбеген үчүн мен үчүн аябай коркунучтуу болду десем болот. Бирок аракет кылып көрөйүн деп ошол компанияга ишке кирип иштеп калдым. Ал компанияда 6 жыл бою иштедим. Аябай жакшы жыйынтыктарга жеттим десем болот. Ошол учурда, иштеп жүргөн учурда айымдар менен тааныштым, аябай успешный аялдар менен тааныштым десем болот. Бирок ошол учурда баягы алар машинасы менен путешествияга барышып, балдар менен үй бүлөсү дагы аябай бекем, баардык жака жетишкен айымдар менен катташып калдым. Жашаган үйлөрүн барып көрүп калдым. Бирок ошол учурда менде дагы бир күн ушул нерсе болот деп ойлогон эмесмин. Чынын айтайын, себеби булардын уровенине жетиш деген аябай көп убакыт кетет, көп иштеш керек деп. Ошого карабастан мен ошол өзүмдүн аткаруучу жумуштарымды аябай так аткардым. Аябай жакшы продажага чыгып, аябай жакшы сатуучу боло алдым. Күндөрдүн биринде бир жашоомду иретке келтип, бир семинарга бардым. Ошол семинарда айтты: эгер сенин жашооң баардыгы өзүң каалагандай иреттелбеген болсо, демек сен өзүңдүн жашооңдо жашаган жоксуң деген бир ушундай мага аябай таасирлүү сөз уккандан кийин келип баардык өзүмдүн жашоомду бир полкага кое баштадым десем болот да. Ошол эле учурда иштеп жүргөн маалда сатканыңа 40% төлөп берчү компания. Андан сырткары, эгер команда чогултуп, команда менен биргеликте иштесең, андан да жакшы ийгиликке жетишмексиң. Бирок мен командада түздүм, 6 ай убактымды кетирдим, кыйынчылыктар болду, түшүнбөстүктөр болду, жоопкерчиликсиз ишке көз карашы адамдардын аябай чарчап кайра мен жүдөп кеттим десем болот да. Анан ойлонуп карасам, мен аларга убактымды кетирип атам. Мен убактым бекер кетип атканын түшүндүм дагы. Кайра сентябрдан баштап өзүм эле иштейин деп, өзүм эле кайра сатуумду уландыра баштадым. Ошол кезде эч эсимден кетпейт, 24 декабрда мага 24 коробка компаниядан белектер келген. Эч эсимден кетпейт. Көзүмө кадимкидей жаш алып, ошол коробкалардын ар бирин ачсаң, ар биринде сен мисалы анын ичинде эмне бар экенин билбейсиң. Ачсаң ар биринде өзүнө жараша сумка дейлиби, кошелек, же болбосо косметика, там набор, ушундайлар болуп, баардыгын кружкалар, чамадан, ушундай бир сонун белектер келген. Ал белектерди алып, как раз жаңы жылга сатканмын. Өзүм иштеткенден дагы билбейм, эмнеге ал учурда ушундай болгон экен. Акча керектир эле балким. Ошентип баардыгын сатып, жаңы жылга жакшы акча кылганмын. Анан айта кетчү нерсе, кыялдангандан эмнеге коркосуңар деп айтып атпайм. Мен ошол учурларда баардык нерсени кыялдана берчүмүн. Менин машинам болот, менин өзүм каалагандай үйүм болот, менин деген балдарым мындай окуйт, мынандай деп ушундай аябай көп нерселерди кыялданчумун. Бирок ошол кыялдарым акырындап баардыгы ишке ашты. Азыр болсо сиздерге айтайын дегеним, кээ бир мисалы мен тааныган, же болбосо чогуу жашаган, же болбосо чогуу иштеп калган эжелер деле бар. Самара кел жолугуп сүйлөшөлүчү, мага аябай мотивация керек болуп атат деген учурлар дагы болот. Ал эми кээ бир адамдардын жашоосу кыйналып, бир нукка түшпөй,
өзүнүн ою дагы бир жерде эмес, бир жардам бергин келип ошол адамга бир жол көрсөтүп, бир жакшы сөзүн айтайын десең, ал адамдар кээде сага аябай мындай терс жооп бергенде анан унчукпай калышка туура келет да. Бирок ар бирибиз эле мисалы жашоодо кандай кыйынчылык болбосун, жашообузду бир нукка түшүргөнгө ар дайым аракет кылышыбыз керек. Анан кыялдангандан корккондун бул дагы бир нерсе. Мисалы кээ бир адамдар бар, бир жумушка орношот, анан ошол жумушун адатка айлантып эле ошол эле жумушун иштеп, эч жашоосуна өзгөртүү киргизүүгө коркушат. Эмне үчүн коркосуңар? Мисалы бир нерсени сунуштасаң дагы ал адамдар аны албайт, көңүлүнө жакын албайт. Себеби ал адамдар ошол ишке барат, иштен келет, 50 миң 60 миң айлык алат и башка жашоосун өзгөрткөнгө такыр убактысында бөлгүсү келбейт, өзгөргүсү да келбейт. Ушул баардыгын ошол боюнча калтыргысы келет. Бирок биз айымдар ар күн сайын жок дегенде өзүбүз үчүн биринчи жарым сааттан баштайлыкчы. Жарым саат убакыт бөлүшүбүз керек. Балким китеп окугуңуз келет, балким бир нерсе жасагыңыз келет, балким бир нерсе тиккиңиз келет, бир өзүңүздүн кыялыңыздагы нерселерди, балким спорт менен заниматься кылгыңыз келет. Сөзсүз түрдө ушул нерселерди өзүңүз үчүн убакыт бөлүшүңүз керек. Өзүңүздү жакшы көрүшүңүз керек. Ошондо гана сиздин жашооңуз башка нерсеге өзгөрүшү мүмкүн. Эгерде сиз өзүңүздүн жашооңузду өзгөрткүңүз келбесе, өзүңүздөн башка эч ким сизге келип мындай же болбосо мындай бол же тигиндей бол деп эч ким сизге совет айтпайт. Азыр болсо мага көп аябай негативный комментарийлерди жазасыңар. Бул акчасын алса болду, бул азыр үй алып берсе болду, анан кийин эми кыскасы толтура. Бирок ошону менен сиздерге бир токтолуп айтып кетейинчи. Азыркы менин үй алып берип иштеп аткан ишим бул ооба. Акча табам ошол жактан. Бирок ал менин кыялымдагы жумушум эмес. Мен өзүмдү дагы деле издеп келем. Өзүмдү издеп келем дегенде ушул компанияда иштеп жүргөндө, азыр сиздерге ачык айтып атам, компанияда иштеп жүргөндө бизде обучениялар болгон, семинарлар болгон, 600 адамдан 6000 адамга чейин семинарларга катышып, аябай жакшы бир обучение алган экенмин ошол жактанчы. Ошол обучениям менде өзүмдө сакталып жүрөт да ушул күнгө чейин. Кантип сатыш керек, сатуу тармагында кантип иш алып барыш керек, иши кылып нөлдөн баштап ушул нерсенин баардыгын мага үйрөткөн үчүн мен дагы деле ошол нерсени азыркы учурда тилекке каршы Россияда жок, бирок дагы деле менден анча сурагандар бар. Сиз ошол компанияда дагы деле иштеп атасызбы дегендер бар, мага мындай керек эле дегендер бар. Бирок ойлобоңуздар, бул үй алып берүү ишин өзүм үй алып, өзүм башыман өткөн кыйынчылыктардан кийин башка мекендештерге дагы жардам берем. Ушул үй алып берип жардам берип келем. Бирок эч качан менин азыр көрүүчүлөрүм деле билсе керек, мага консультацияга келип менден толук маалымат алып кеткенден кийин мен алардын артынан чалып, качан келесиз, биз аркылуу аласызбы, үй аласызбы деген бизде жок. Бизде андай правила да жок. Мисалы башка компанияга консультацияга барсаңар, силерге кайра чалып, не болду, ала турган болдуңузбу, ойлондуңузбу, келесизби деп жок. Биз мен мисалы үй алам деп келген кардарга угам аны, ага толук маалымат берем. Эч кандай эч нерсени обещать этпейм. Анан кардар ойлонгондон кийин, эгер мен менен иштешкиси келсе, гана мага келсе, мен ошол кардарга үй алып берем. Анан өзүм айта турган болсом, чындыгында кардарларым аябай көп. Себеби бардыгы менен, ар бири менен турма мамиле жасаймын. Эч кимге бир кандайдыр бир өзүмдүн пайдам үчүн бир эч качан. Бизге кызмат акы төлөдүбү, ошол кызмат акысын аткарып, актап, үй алып берем, болду. Азыркы учурда сиздер менен бул видеого бөлүшүп атканымдын себеби ошол баягы ичимдеги кээ бир адамдардын каттуу сөздөрү жүрөгүмдү кээде оорутат. Бирок эч качан алар менен айтышып, алар менен
алардын деңгээлине түшкүм келбейт. Ар бир адам өзүнүн жолу бар, ар бир адамдын өзүнүн түшүнүгү бар деп эле унчукпай коем. Ал эми эмне үчүн ушул сатууга басым жасап, эмне үчүн аябай издендим да, кандай кылсам аябай чоң бир өзүмдүн брендим болсо, бир өзүмдүн бир сатылчу бир жакшы бир жашоодо ушул бир кыялым да, мисалы бир жакшы нерсени, качественный нерсени элдерге тартуулоо. Азыр болсо казакстандык кыздан обучение сатып алдым. Буюрса 19-ында башталат, вторник. Ушул обученияны окуп, ал мага жаккан жери Кытайдан, Турциядан товар алып келип, Россияга кааласаң каалаган жакка сатсаң болот экен, өзүң каалаган нерсени тиктирсең болот экен ал жактан. Кыскасы толтура обученияда ушул нерселер өтөт экен. Ошол сатууга кызыкканымдын себеби менде токтогон жок. Ушунча убакыттар өттү, жылдар өттү, канча жылдар өттү, жумушум жаман деп айтуудан алысмын. Ар бир кайрылган мекендешке жардам берем, бирок ушул сатуу тармагында буюрса жакынкы күндөрдө рынок деген чоң, буюрса мен да өзүмдүн брендтеримди сатам деген ойлорум бар. Ошо менен биргеликте сиздерге дагы бир кеңеш катары айтайынбы, же кимгедир бир пайдасы тийсе, мен аябай кубанычта болом. Мисалы, сиз Россиянын аймагына иштейм деп келген болсоңуз, 5 жыл иштейм же болбосо 6 жыл иштейм деген болсоңуз, сөзсүз түрдө биринчи кезекте үй алышыңыз шарт. Себеби бул жакта эгер балдарыңызды таштап келсеңиз сагынасыз, оюңуз бир жерде болбойт, балдарым кандай окуп атат, эмне кылып атат, бул нерселер дагы менин башыман өткөн. Балдарым окуганга чейин өткөн, бул баягы балдарым кичинекей кезинде таштап Россияга келгенде, даже кичинекей детский неме бар жерлерден өтө албай калчумун да. Прям менин балам канча ойноп атты экен, площадкалардын жанынан өтүп баратканда аябай жүрөгүм ооручу да. Балдарым жанымда болсо, канча күнү түнү болсо да иштегенге даярмын деген түрдө жатып алып ошентип айткан сөздөрүм дагы бар. Эгерде үй алсаңыз эмнеси жакшы сизге? Үйүңүздө регистрацияда турасыз, балдарыңызды садикке, мектепке коркпой бере аласыз, өзүңүздүн да иштеген ишиңизге жакын болот, эми өзүңүз баардыгын жайгаштыра аласыз, ар бирин өзүнүн ордуна коюп деген го. Анан бүгүнкү видеом кыскача ар бириңиздерге айтат элем, өзүңүздөр үчүн сөзсүз убакыт бөлүңүздөр. Өзүңүздөргө убакыт бөлгөндөн кийин жашооңуздар өзгөрүп атканын, кандай тепкичтерге чыгып атканыңызды сөзсүз байкайсыз. Эгер сиз бир компания менен аябай жакшы болсоңуз, ал компанияда болгону бирөөнү сөз кылып, же болбосо бирөөнү кантип жашап атканын сындап отурган компания болсо, ал компаниядан акырындап чыгып башка компанияга өтүңүз. Себеби сизди курчаган жакындарыңыз, сизди курчаган адамдар сизге сөзсүз, эгер жакшы адамдар менен бийиктиктерге көтөрүлөм десеңиз, алар адамдар сизге эч качан жаман же болбосо туура эмес совет айтпайт. Жалаң гана жакшы нерселерди айтат, жакшы нерселерди үйрөтөт, жакшы нерселерди сизге түшүндүрүп берет. Андыктан видео пайдалуу болот деген ойдомун. Бардыгыңыздарды менин каналыма катталып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды дагы калтырыңыздар. Бүгүн ачык сиздер менен өзүм жөнүндө кыскача айтып бердим.